Ырчы Бекжан Темирхан каза болгон жер. Түндө жол кырсыктын кесепетинен ырчы Бекжан Темирхан каза болгондугун кесиптештери социалдык баракчаларга жарыялашты. Чүй ОЮБ боюнча ЖККБнын басма сөз кызматынын маалыматына караганда 1997 жылы уулутты 10 ноябрда бул жол менен саат 22:00 чамасында Чолок Боом унаа жолунун 9-чакырымында Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаасы менен күн батыштан күн чыгышты көздөй бара жаткан. Алдын ала маалымат боюнча катуу ылдамдыкта бара жаткан унаанын айдоочусу рулга ээ боло албай жолдун оң жагындагы тосмону сүзүп, андан соң унаа жолдон чыгып оодарылып кеткен. Жол кырсыктын кесепетинен жүргүнчү 1995 жылы туулган БТ ырчы каза болуп калган. Айдоочу Кемин районундагы ооруканага жаткырылган. Ал эми УКМдин басма сөз кызматынын маалыматына караганда куткаруучуларга Кемин районунун Боом капчыгайындагы Семенов көпүрөсүнүн Чу суусуна Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаа түшүп кеткендиги тууралуу маалымат түшкөн. Ал жерге 4 куткаруучу тартылган. Кырсыктан улам 1995 жылы туулган Т уулу Б аттуу адам каза болуп, дагы бир жигит жаракат алган. Алар куткаруучулар тарабынан унаадан чыгарылып, тез жардам кызматына өткөрүлүп берилген. Менеджери Мырзагүл Абдрахманова менен таң эрте байланышканыбызда ырчы туулган жери Аксыдагы Кызыл Жар айылында акыркы сапарга узатыла турганын билдирди. Азырынча Токмоктогу өлүк сактоочу жайда, ал жактан айылына алып барабыз, деди Абдрахманова. Бекжан быйыл 2 октябрда 27 жашка толгон. Ырчы Кызсайкал Кабылованын айтымында 10 ноябрда Бекжан экөө Балыкчы шаарындагы тойдо кызматта болушкан. Бекжандын гонорары бизде болчу. Телефон чалып, доске жолдон берелиби же Бишкектен аласыңбы десек, азыр эле алып алайынчы деди. Боомдо күтө турам деген. Телефонду койгондон 10 мүнөттөн кийин телефон чалган Талгар деген досу. Машина тоголонуп кетти, авария болдук деди. Тамашалап жатса керек деп ишенген эмес элек. Барсам, машина толтура, Бекжанды тирүүдегилечи деп ыйлап кирдим. Бекжанды көтөрүп чыккыча 30 мүнөттөй убакыт өттү. Тез жардам келип эле текшерди. Анан сайкал, кайрат кыл деди. Не сабалда эле туруп калдым. Бекжан экөөбүз эч жөн сүйлөшчү эмес элек. Өтө тамаша көй, шайыр адам элең, деп жазды Кызсайкал. Аскерден сөөгү келген айжигиттин ата-энесине айткан акыркы сөзү. Баткен облусунун Айдаркен шаарындагы аскер бөлүктө кызмат өтүп жатканда каза болгон айжигит Таалайбек уулу аскерге өз каалоосу менен барган. Анын кызмат өтүп жатканына бир гана ай болгон. УКМКнын чек ара кызматынын расмий маалыматында жоокер 9 ноябрда эртең мененки саат 5:45 аскер бөлүктүн медициналык пунктуна дене табы көтөрүлүп жана тамагы ооруп жатканын айтып кайрылып, андан кийин оозунан кан чыгып, абалы кескин начарлап, каза болуп калганы айтылды. Бирок маркумдун жакындары бул сөздөргө ишенбей жатышат. Алар маркумдун денесиндеги тактар күмөн жаратып жатканын айтышты. Маркумдун сөөгүнө соттук медициналык экспертиза жүргүзүлдү. Ага аскер прокуратурасынын жана Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү катышты. Экспертизанын материалдары Бишкек шаарына жөнөтүлдү. Турмуш басылмасынын кабарчылары маркум жоокердин айылына барып келишти. Апасы Батма Бусурманкулованын айтымында уулу альтернативдик жол менен аскердик күбөлүк алып берели дегенине карабай, аскерге кеткен. 3 күн мурун телефон аркылуу сүйлөшкөндө апа 1-2 күндө бизди башка жакка бөлөт деген. Кечээ саат 15:30да белгисиз номердон бири өч алып, балаңыз ысытмалап жатат дегенинен жолдошум экөөбүз саат 17:00 жетип бардык. Аскердик бөлүктөн тосуп алышты. 2 аял мени кармап, кабарды угузуп өлүкканага алып барышты. Баламдын бетин эле көрсөтүштү. Экспертиза бүткөнчө унаада кармап олтурушту. Мурду канап, кан кусту дешти. Мен чындыкты издейм. Күнөөлүүлөрдү таап, мыйзам чегинде жазалап беришсин. Ата-энелер сыздап олтура беребизби? Кыргызстанда чындык барбы? Биздин үнүбүз жетеби? Баламдын эч жери оорубайт болчу. Мен барбай эле кой балам, альтернативдик жол менен бүтүрөбүз дегем. Аскердик билетсиз ишке киргизбейт экен. Келечегиме жакшы деп, жакшы ой максаттары менен кетип, ойрон болду, деди ал. Жубайлар Батма Бусурманкулова менен Таалайбек Карагуловдун 2 уул жана 2 кызы бар болсо, алардын кичүүсү айжигит болчу. Атасына уулу кусканда боору кошо чыгып кеткенин айтышкан. Баламдын сөөгүн командирдин орун басары менен 2 аскер чогуу алып келишти. 3 күн мурда сүйлөшкөнүбүздө 2 эле сөз сүйлөдү. Анда да акырын ата, мен жакшымын деген гана сөздү айтты.
Биз аскер бөлүккө барганда таңкы саат 05:45 медициналык жардамга кайрылганын, укол алганын, көөнү айланып кусканда бууру кошо чыгып кеткенин айтышты. Саат 15:15 жан бериптир. 15 мүнөттөн кийин ысмалап жатат деп бизди чакырышыптыр. Текшерүүдөн баары жакшы өткөн. Өлүкканада бетин боеп койгонбу, көк алалары байкалган эмес. Үйгө алып келген соң баары шишип, бети көгөрүп, бутуна бир нерсе сайылганын көрдүк. Кошо кызмат өтөп жаткан аскерлерден сурасам, баары титирейт, ыйлайт. Тыкыр иликтөөнүүсүн талап кылам, деди Карагулов. Айжигит Таалайбек уулунун жердештери, достору, коңшулары эскерип, жардамга шашкан. Элпек жана баатыр мүнөз, айылдагы эң мыкты жигит болгонун айтышты. Айжигит Таалайбек уулунун сөөгүн жеткирип келген аскер бөлүктүн командиринин орун басарынан жооп талап кылышты. Ташарык айылынын тургуну 2004-жылы туулган Айжигит Таалайбек уулу аскердик кызмат өтөп жатканда каза тапканын турмуш басылмасына анын бөлөсү Миргүл Раимжанова билдирген. Анын айтымында Айжигит Таалайбек уулу токмоктолгон, денесинде көк ала тактары бар. Ал Баткен облусунун Айдаркен шаарындагы аскер бөлүктө кызмат өтөп жаткан. Бөлөм 1 ай мурун мекенге кызмат кылуу үчүн кеткен. Бою 180 сантиметрден жогору болчу. Ден соолугу чың эле. Кече 9 ноябрь күнү саат 15:00 ата-энесине кабар берип, балаңар ооруп жатат дешиптир. Биздин туугандар барышса, бала өлүкканада экен. Оозунда скотч менен жаап салышыптыр. Скотчту алганда эле кан куюлуп кетиптир. Башы да көгөргөн, денесинин соо жери жок, баары көк ала. Айдаркендеги аскер бөлүктөн балаңарга бир укол сайылды дешиптир. Кандай укол экенин билбейм. 1 ай мурун сопсоо кеткен бала өлүп калышы мүмкүн эмес болчу. Аны ур токмокко алышкан. Ата-энеси менен 2 күн мурун сүйлөшкөндө бизди 2 күндөн кийин башка аскер бөлүктөргө бөлөт экен деп айткан экен, деген Раимжанова.